Кер ИИМдин ичкиликтөө кызматы Борбор калаанын ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаевдин социалдык түйүндөрдө түз эфирде сүйлөгөн фактысы боюнча кызматтык текшерүү жүргүзүп жатканын ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Эске салсак, бүгүн маалымат жыйынында Бишкек ШИИБинин башчысы Азамат Ногойбаев жашы чет элек кыздар өздөрү эркектер менен жыныстык катнашка барышкандыктан сексуалдык кол тийбестикке каршы кылмыштарды жасоо фактылары көбөйүп жатат деп айыптаган. Жалал Абад облусунда окуучу дайынсыз болууда. ÖKM'дин маалымат кызматына билдиришкендей, ал Базар Коргон районунун Акбулак айылында үйүнөн чыгып кеткен. Куткаруучуларга 1 апрелде 2009-жылы туулган МФ дайынсыз болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштерин жүргүзүүгө 6 куткаруучу, 5 милиция кызматкери, жергиликтүү тургундардан 100 адам тартылган. Кеч киргенге чейин издөө иштеринин жыйынтык болгон жок. Бүгүн 2 апрелде издөө иши улантылат. Урматтуу мекендештер, бир тууган өкөмдү издеп жатабыз. Муратов Кайратбек Жунусалиевич 1994-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Таш көмүр шаарында туулган. Москвага иштейм деп кеткен боюнча жаңы жылдын алдында үйдөгүлөр чалып, андан бери жок, 3 айдан бери байланышка чыга элек. Эгер билип көргөндөр болсо, байланышка чыгып коесуздар деген үмүттөмүн. 0774 89 99 92 эжеси +7 92 55 33 02